Ассаламу алейкум. Биз Тажикстан менен чектешкен интернационал айылында турабыз, Баткенде. Негизи мону билесиздерби? Бул табак инсандарга бири-бирине тамак бере турган нерсе да. Же болбосо бир уй болсун, ит болсун, ушул тамак бересин. Курсаң тойгозуп ал деп жакшы нерсе, садака. Бирок мына ушундай заман болуп калды. Ушул табактын ичинде бул октор. Бул кандай жаман көрүнүш. Буга карасаңыздар, ушул мусулмандын үйүнө түшүп атат. Бул мусулмандын денесине атылып атат. Мына ушундай заман болуп калды. Эмне кылабыз? Дуа кылабыз, жана башка эч нерсе кыла албайбыз.